Акталада Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ири жашылдандыруу иш-чарасы өттү. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылда тоо экосистемаларын жана климаттык туруктуулукту коргоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгынын жана министрлер кабинетинин тиешелүү токтомдорунун негизинде ишке ашырылып жаткан Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Актала районунда райондук токой кызматы менен биргеликте масштабтуу көчөт отургузуу акциясы өттү. Иш-чара Актала районунун 90 жылдык мааракесин утурлай уюштурулуп, Баетов айыл аймагына караштуу Кара Суу чөлкөмүнүн Төө-Төшү тилкесинде өткөрүлдү. Экологиялык акцияга райондук мекеме ишканалардын кызматкерлери, токой чарбасынын өкүлдөрү жана жаштар активдүү катышты. Иш-чарага катышкан Актала райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Эрлан Камчыбеков бул демилге келечек үчүн жасалып жаткан маанилүү кадам экенин белгиледи. Актала районунун 90 жылдыгынын алкагында президентибиздин Жашыл Мурас жарлыгынын алкагында бүгүн ушул жашылдандыруу иштерин жүргүзүү максатында бүгүн чогулуп атабыз сиздер менен. Бир гана айтып кетчү нерсе, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин ушул кыргыз жери, анын ичинде Актала жергеси мына кандай кооз жер. Мына биздин ата бабалар бизге ушундай жерди таштап кетиптир. Биздин муунга депчи, биз өзүбүздөн кийинки муунга да ушу бүгүндөн баштап кам көрүшүбүз керек. Мына сиздер менен бүгүн биз тарыхый күндүн башталышында турабыз. Бүгүн мына ушул Актала токой чарбасы менен биргеликте ушул Жашыл Мурасты өнүктүрөлү, сөздө эмес, кагазда эмес, биз жашоодо өнүктүрөлү деп мына бүгүн ушул иш-чараны баштап атабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Балага жакшы тарбия берүү, балага там салып берүү, анан кийин өзүнөн бак калтыруу деген жакшы 3 осуят бар экен да. Мына ушул 3 осуяттын бирөөн сиздер менен бүгүн биз аткарып атабыз. Демек биз сиздер менен биргеликте табиятка жакшы мамиле жасоо, президенттин жарлыгынын алкагында иш-чара алып баруунун 90 жылдыктын алкагында эң чоң иш-чаранын башатында турабыз деп айта алам. Ал эми Актала райондук токой чарбасы кызматынын жетекчиси Рысбек Каналиев чуңкурчаларды казуу, көчөт отургузуу иштерине аталган кызматтын өкүлдөрү көмөктөшөрүн билдирди. Ушул ишембиликке жалпы ынтымактап биргеликте баарыбыз келип, келечекте ушул биздин муундарга ушул Жашыл Мурас улуттук компаниянын алкагында экологияны сактоо, өзүбүздүн ушу кооз жерлерди, ажайып жерлерди ушул келечекте токой баскан айландыруу боюнча ушул биздин өзүбүздүн дагы Өлкөчө кырдаалдар министринин алдында токой кызматынын долбоордун алкагында ушул иш-чаралар өтүп атат. Сиздер менен биргеликте биздин 3 бөлүм иш алып барат. Эгерде чуңкур казууда жана башка да маселе болсо, ошол жердин бөлүм башчылары, инженерлер сиздер менен биргеликте иш алып барат. Жалпы 70 гектар аянтка 182 000 түп тянь-шань карагайынын көчөттөрү отургузуу пландалган. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар уюшкандыкта эмгектенип, жаратылышты жашылдандырууга өз салымдарын кошту. Көчөттөрдү мал жандан жана сырткы таасирлерден коргоо максатында аймак толугу менен тосмолонот. Бул иштерге керектүү материалдар алдын ала камсыздалган. Адистердин айтымында мындай иштер тоо экосистемаларын сактоого, климаттык туруктуулукту бекемдөөгө жана аймактын экологиялык абалын жакшыртууга чоң салым кошот. Райондун 90 жылдык мааракесинин алкагында өткөрүлгөн эмгек майрамы жаратылышка болгон жоопкерчиликти арттырып, келечек муун үчүн Жашыл Мурас калтырууга багытталган маанилүү иш-чаралардын бири болду.